Болжолдуу статистикалык маалыматтарга ишенип кетсек, миллиондон ашык кыргызстандык жарандар чет өлкөдө иштеп, жашап, окуп келишет, бирок жаңы жылды үй бүлөлүк майрам деп коет экен. Алыста болсо дагы жаңы жылда өз мекенине келип, жакын туугандары, бир туугандары менен жаңы жылды тоскон мекендештеринин айрымдары дагы Кыргызстанга учуп келген болчу. Биздин студиябызга мына ошол коноктор келген. Келиңиздер, жакындан тааныштырып өтөлү. Назира Ажимумудинова, Флоренция шаарындагы ресторандын кызматкери, Италиядан келген. Саламатсызбы? Куш келипсиз Кыргызстанга. Бермет Макеш, Сан-Паулу шаарындагы мектептин англис тил мугалими, Бразилиядан келген. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Ошондой эле Банура Абдиева айым, Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык коомдук фонддун мекендештер форуму долбоорунун координатору. Саламатсыздар. Негизи ушул мекендештер форуму быйыл өттү, ийгиликтүү өттү десек жаңылышпайбыз. Атайын резолюция да кабыл алды. Мына ушул мекендештер форум негизинде көптөгөн мекендештерибизди таап, алардын ийгилиги менен дагы бөлүшкөнбүз. Мына ушул багытта баштап берсеңиз сөздү. Дагы бир жолу кутмандуу тааныңыздар менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, чындыгында биздин мекендештер платформасы таянчасы деп айтсак болот. Бул деген абдан пайдалуу ресурс болушучуна биз өзүбүздүн жан дилибиз менен иштеп атабыз. Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык фонддо бул абдан зор жана абдан мындай борборлуу долбоор деп айтсак болот. Бул борбордуу программа. И бул программанын алкагында биз дүйнөнүн бурч тараптарында эмгектенип жаткан мекендештеринин башын бириктирип, мына Кыргызстанга кандай салым кошо алат, ошол жөнүндө биз атайын дискуссияларды уюштуруп жана практикалык тажрыйбалуу жумуштарга шарт түзүп бергенге аракеттенип жатабыз. Айта кетсек, азыр биздин мекендештерибиз абдан активдүү катышты. Себеп дегенде өкмөттүн алдындагы мекендештер менен байланыш үчүн атайыл кеңештин жобосу түзүлүп аткан. Ошол жобону талкуулош үчүн интернет аркылуу мекендештер өздөрүнүн сунуштарын берип, ал азыр жумуш аткарылып атат. Бул жобону түзүү ушул форумдун, биздин мекендештер форумундагы резолюциянын алкагындагы жумуш болуп жатат. Жакшы. Назира айым, сиз Италиядан сапар тартып биздин Кыргызстанга келген экенсиз. Канча жылдан бери ал жакта эмгектенип келесиз? Анан жылыга ушул жаңы жылды тоскону мекениңизге кайтып келесизби? Ооба да. Бул эми кандай десем, бакы алыста жүргөн адам бакы барды эле өзүң өлкөңгө тарта берет экен. Биринчиден бакы. Экинчиден болсо, келгениме 2 күн эле болуп калды. Иштегеним, жашаганым Италияда 11 жыл болуп калды. Ошо ресторанда эмгектенем. Үй бүлөңүз менен ал жакта жашайсыз? Жок, өзүм эле, кызым да, ата-энемде. Үй бүлөңүзгө жылга келип турасыз? Эми азырынча мурунку бакы 2 жылда бир, 3 жылда бир келчү элем. Анан азыркы маалда бакы уже колго бутка болуп турганыбызга 1 жылда 2 келип келгенге мүмкүнчүлүгүм бар. Сиз айтып кетиңиз, буга чейин сиз Кытайда 6 жылдан ашык эмгектенип, ошол жакта иштеп, жашап келгенсиз. Анан океандын ары жагына, абдан Кыргызстан үчүн өтө эле алыс аймакка, Бразилияга сапар тартып, ал жакта эмгектенип калганыңыздын башкы себеби эмне болууда? Ооба, ушундай болуп калды. Мен биринчиде 6 жыл Китайда окуп, жашап, эмгектенип, университетти бүтүп, образованияны алып, билимди алып, анан кийин ушундай болуп калды. Менин эжем азыр Сан-Паулуда жашайт, күйөөсү менен, кызы менен. Анан ушундай мен аларга барып, анан аябай жакты. Анан азыр 1 жыл уже аякта эмгектенип, окуп, ушинтип азыр турабыз. Биздин билишибизче, ал жакта жыл бою жай жылуу болот. Анан жаңы жылга алар кандай даярданышат экен? Ооба, азыр деген бизде кыш, аларда деген жай келип атат. Анан бизге карап 31-июнь деп эсептесек болот. Жаңы жылды аябай катуу, жакшы тозушат. Бразилия эли, силер билесиңер, наверное, алар карнавалды жакшы көрүшөт. Карнавалды жакшы көрүшөт. Жаңы жылды аябай жакшы тозушат. Мен мына кызыл ак көйнөктү кийип келгеним, алар деген жаңы жылды ак кийимди кийип тозушат.
ак көйнөктөрдүн ичинде 3 түстүү ич көйнөктү кийишет. Кызыл, көк жана сары. Эмнени билдирет? Ар бир түсү өзүнүн мааниси бар. Кызыл түс деген сен өзүңдүн келетки жылда өзүңдүн сүйгөнүңдү, тагдырыңды, кечиктериңди билдирет. Сары деген сенин жолуң шыдыр болсун, кыдыр болсун дегенди билдирет. Көк түсү деген акча өбүлөк болсун, көбөйсүн дегенди билдирет да. Жакшы экен. Бирмет, сиз канча тилди билесиз? Мен азыр 5 тил болуп калат. Кыргыз, орус мен кичинекейден сүйлөгөн, анан дагы англис, китайский и азыр португалча уже сүйлөп калдым. Ал жакта эмне кыласыз, эмгектенесизби, кайсыл жакта? Азыр деген иштейм, бир орто мектепке барып аткам, Португалды окуп, анан аякта уже жакшы сүйлөп калып, анан иштебейсиңерби деп мага айтса, мен макулдаштым, албетте. Анан ошол окуп, анан кичине иштеп, ушундай эмгектенип жашап атам. Жакшы, Англис тил мугалими? Англис тил мугалими. Мындай мекендештерибиз көбү келдиби бизге, Кыргызстанга? Чындыгында статистика жыл сайын көбөйүүдө. Мекендештер үйүнө кайтып, мына Назира айтып кеткендей, эгерде мурда 2 жылда бир келсе, азыр 1 жылда уже 2 жолу келе ала турган кудуреттери бар мекендештерибиздин. Эми биздин негизги максат мына бул студияга келип берип, бөлүшүп, өздөрүнүн кандай десем Кыргызстанга тажрыйбасын калтырууга биз шарт түзүп беришибиз керек да. Мисалы, кечээ биздин офисте сүйлөшүп атканыбызда Назира дагы Бермет дагы айтты, чындыгында биз үй бүлөлөр менен тура кезип атабыз азыр, бирок ушул жерде рестораторго болсо мастер-класс өткөзө алам дегендей сунуш бияктан түштү. Бермет болсо билим берүү тармагы үчүн кандайдыр презентациялар, ошол Бразилиядагы билим берүүнүн системанын өзгөчөлүгү жөнүндө өзүнүн мугалим болуп тажрыйбаланып аткан жөнүндө айтып бере алам деп айтып атышат. Эми пландар абдан кызыктуу. Ал пландар биздин веб-платформада сөз түрүндө чагылдырылат. Мен дагы айтып кетер элем, урматтуу кыргызстандыктар, чындыгында мына жергиликтүү деңгээлде, үй бүлөлүк деңгээлде сиздердин маалыматыңар көп. Биздин мекендештерибизди биз бириктирели деген ниетибиз бар. Биздин веб-платформа 3W мекендештер.org дегенге бизге кат жазсаңыздар болот. Же болбосо Роза Кейджи деген дагы веб-сайтыбыз бар. Биздин эл аралык Роза Отунбаева демилгеси коомдук фондко жазсаңыздар дагы болот. Себеп дегенде биздин 2015 жылдын, мына жаңы жылдын астында турабыз, абдан жакшы пландарыбыз бар. Биз ушул кандай десем, Кыргызстанга жаңы болгон иликтөө жүргүзүп атабыз, картирование деп аталат. Биз карта жүзүнө, дүйнө жүзүндө кайсы жерде, кайсы тармакта иштеген кыргызстандыктар жөнүндө ошондой иликтөө жүргүзүп, атайын өкмөткө сунуш беребиз, министрликтерге. Мына булар абдан тажрыйбалуу эксперттер, ар бир өз тармагында чыган улан кыздарыбыз ошо четте жүргөн ошол тажрыйбаларын, билимдерин биз жака колдонсок, биз ойлойбуз өлкөнүн өндүгүсүнө биз салым кошо алабыз деп. Мына ушул изилдөөлөр негизинде дагы Apple, Microsoft компаниясында дагы кыргызстандык катуулдар бүгүнкү күндө иштеп жатканын ушул сайтта дагы жазылган. Кызыктар болсо окусаңыздар болот. Назира эми айтып кетсеңиз, сиз канча тил билесиз? Анан ал жактагы жаңы жылды тоосуу жашааны кандай өтөт болду экен Италияда? 3 тилде, өзүбүздүн тилибиз, анан итальянча. Анан испанский, кичине итальянский окшоп кетет. Жашаганым ошо 11 жыл болгону менен, ошо башында кичине кыймылыштуулар болот, бирок байкы бар деле ошо бутуска туруп, 1 жылда 2 жолу келгенге аракет кылып, анан ошо өзүбүздүн үйрөнгөн
кухнядагы бүт эмелерди биздегилерге бүт бекер дегендей көргөзүп айтып бере алам. Рахмат, бизге берген убакыт да соңуна чыгып калды. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Келе жаткан жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Заманадан алыстабай туруңуздар. Бир аздан соң биз программабызды Атахан мырза өгөөсү улайбыз.